УКМК Жапаров Ташиев менен тааныштыгын айтып кызмат саткан алдамчы кармалды. Комитет кармалган шектүү $15.000 мамлекеттик кызматтан жетекчилик орунга дайындоону убада кылганын белгилөөдө. УКМК мамлекеттик кызматтан жетекчилик орун убада кылып пара алып жаткан шектүүнү колго түшүрдү. Бул тууралуу атайын кызматтан коомчулук менен байланыш бөлүмү билдирди. Шектүү башкаларды президентке жана УКМК башчысына жакын киши экенин айтып ишендирген. Кармалган адам президент жана УКМК башчысы менен жакын тааныштыгы бар экенин айтып, АБА аттуу жаранды $15.000 мамлекеттик кызматтагы жетекчи орунга дайындоону убада кылган. Бул үчүн андан алдын ала $1000 аванс алган деп айтылат билдирүүдө. Бул факты боюнча Кылмыш кодексинин 204-беренеси алдамчылык менен иш козголду. УКМК ушундай көрүнүшкө туш келгендерди жекүбө болгондорду 0312 66 0020 жана 0312 66 04 75 телефон номерлери аркылуу билдирүүнү өтүнөт. Кыргызстандын хан айымы эл алдына чыкты. Айгүл Жапарова акыркы жолу жолдошунун инаугурациясында коомчулукка чыккан. Социалдык тармактарга анын реабилитациялык борборго баргандагы сүрөтү жарыяланды. Кыргызстандын хан айымы Айгүл Жапарова Үмүт Надежда реабилитациялык борборуна барды. Анын борборго баргандагы сүрөтү Тумар бийчилер тобунун Instagram баракчасына чыккан. Анда Жапарова мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга белек бечкек бергени айтылат. Айгүл Жапарова акыркы жолу жолдошунун инаугурациясында коомчулук алдына чыккан. Дастан Бекешев президенттин комментарийине жооп берди. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев өзүнүн Instagram баракчасына көзүм сокур болсо да көөдөнүм сокур эмес деген жазуусу менен күрмө кийип турган сүрөтүн жарыялады. Бекешев билдирүүсүнүн астына Садыр Жапаровго жооп деп да жазуу калтырган. Буга чейин президент Садыр Жапаров депутат Дастан Бекешев тууралуу жазган пикири интернет колдонуучуларынын талкуусуна түшкөн. Анда президент эл өкүлүнүн пикир калтыруу деген жерине көзү эле эмес көөдөнү кошо сокур деп жазган. Бирок андан да көп өтпөй өлкө башчынын басма сөз катчысы Галина Байтерек аталган аккаунт менен президент өзү отурбай турганын жана ага убактысы жоктугун айтып чыккан. Булак Назарньюз KG. Садыр Жапаров 11-12 мартта Өзбекстанга барат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 11-12 мартта иш сапары менен Өзбекстанга барат. Бул тууралуу брифингден тышкы министри Руслан Казакбаев билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө президенттин атына тигил же бул өлкөгө иш сапары менен баруу боюнча көптөгөн чакыруулар келген. Садыр Жапаров өз сөзүндө биринчи кезекте коңшу өлкөлөргө бара турганын айткан, деди ал. Тим башчысы Кыргызстандын президентинин Тажикстан, Түркмөнстан жана Кытайга баруу планы бар деп билдирди. Казакбаев иш сапар эки тарапка тең ыңгайлуу учурга ылайыкталып уюштурулат, деди. Эскерте кетсек, Садыр Жапаров 24-25 февралда мамлекет башчысы катары биринчи иш сапары менен Россияга, андан кийин 2-3 мартта мамлекеттик иш сапары менен Казакстанга барган. Булак Назарньюз KG. Саясатчы Эмилбек Каптагаев Бишкекти Манас деп атоону сунуштады. Негизи эле ары бери талашпай Ордо каланы Манас деп койгонубуз туура. Мындай пикирин саясатчы Эмилбек Каптагаев бүгүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Жалган жерден тарых жаратуу жакшылыкка алып барбайт. Бишкек сымдуу инсан жашап өткөн болсо да ал кишинин атынан жер аталып калганбы же болбосо ушул Бишкек деген жерде туулуп калган үчүн ата-энеси ага Бишкек деп ат койгонбу белгисиз. Негизи чүйдөгү жер суунун аттары Кара Балта, Сокулук, Бишкек, Токмок деп бир логика менен аталганы бекер жерден эмес. Кыргыз эли жөн эле атай бербейт эле. Анын үстүнө жазуучу Нурия Шагапова өзү мойнуна алып жатат. 1991-жылы академик Плоскиевдин өтүнүчү менен Бишкек жомогун ойдон чыгарып жаза салдым эле деп. Эми мынтип Ордо калаанын негиздөөчү катары ташка чеккен таптакыр натура иш, документалдуу тарыхый далил жок болгондон кийин бул ишти токтотуу керек, өтө тереңдетпей. Негизи эле ары бери талашпай Ордо каланы Манас деп койгонубуз туура. Ушул маселени 11-апрелде боло турган референдумга конституция менен кошо чыгарса да туура болот. Ордо каланы Манас деп атоого элдин пикирин сурап, болбосо Шагапова деген жазуучу жазган жомоктун каарманы ошонун атынан Ордо каалабыз Бишкек деп аталат дегендин өзү уят, деп белгиледи ал өзүнүн Facebook баракчасында. Булак Назарньюз KG. Депутаттар Бекешев менен Райымкулов жыйынында бири-бирин ашата сөктү. Райымкулов Бекешев отурган жерге келип экөөсү сүйлөшүп турган. Анан эле катуу кыйкырып бири-бирин сөккөнү угулду. Жогорку кеңештин депутаттары Дастан Бекешев менен Бактыбек Райымкулов жыйында отуруп сөгүшө кетти. Жыйын учурунда Райымкулов Бекешев отурган жерге келип сүйлөшүп турган. Анан эле катуу кыйкырып бири-бирин сөккөнү угулду. Экөө тең оозго алгыс сөздөрдү айтып, андан соң Райымкулов өзүнүн ордун карай басып кетти. Көп өтпөй Райымкулов ордоңку микрофонго чыгып, бейөкмөт уюмдардын бюджетин ачыктоо боюнча мыйзам долбоору
2 окуудан өтүп токтоп калганы ошону 3-чү окууга чыгарып берүүнү сурады. Ал батышчыл адамдар ар кандай митингдерди уюштуруп жатканын белгиледи. Жаңжал эмнеден чыкканы азырынча белгисиз. Бүгүнкү жыйында Бекишев кээ бир депутаттар коррупционерлерди колдоп митингге чыгып, бул жакта бийликке жагалданып эл алдында башкача сүйлөп жүрөт деген билдирүү жасаган. Ал эми Бактыбек Райымкулов 28-февралда Ош шаарында Райымбек Матраимовду колдоо митингине катышып сөз сүйлөгөн болчу. Эл чындыкты билсин. Урматтуу Чолпонбек Абыкеев аксакал, сиз өткөндө Ошто өткөн митингди самсалаган жугунткорлордун митинги деген мааниде өтө осол сүйлөп койдуңуз эле. Эгер сизде аксакалдык калыстык болсо, элге таанымал белгилүү адам катары сый урматка ээ болгон адам болсоңуз, ойлонуп сүйлөшүңүз керек эле. Өлкөбүздө Атамбаев президенттиктен кетип, Жээнбеков келген күндөн баштап дээрлик митингсиз жашаган күнүбүз деле болбоду окшойт. Бирок ошол митингдердин баары борбор шаарыбыз Бишкекте өтүп жатты. Эгер эле ошол митингдер мыйзам талабына жооп берген маданияттуу түрдө өтсө, мен сизге минтип кайрылып жооп жазып олтурбайт элем. Бишкекте өткөн митингдер адамзат мурда кийин көрүп билбегендей бири-биринен өткөн шермендечилик менен өтүп жатты. Бирок сиз бир жолу да интернеттен же кайсыл бир каналдардан чыгып ошол тополоңдорго сын айтып койгон эмессиз. Атамбаев Койдашта өзүнчө республика түзүп, короосуна бок курсак жугунткорлорду топтоп, таш төктүрүп келсеңер курал колдоном деп 2 ай бою элдин кыжырына тийгенде сиз эч жерден чыгып сөз кошкон эмессиз. Элди түштүк түндүккө бөлүшүп, сарттарды түштүгүнө кууш керек деген чакырыктарды айтып кыйкырышып жатканы сизге жакса керек, унчукпай олтурганыңызга караганда. Эми караңыз, төмөндөгү ыштаны чечип башына кийген тарбия талим көрбөгөн аял деген атка такыр татыксыз жинди чалыш катындар Оштон борборго барышкандар эмес. Ак үйдөн кирип чыкканды сөгүп, жакасын жулкулдатып түкүрүшүп жатышкан бул шерменде катындардын кылыктары сиздин түшүңүздө туура эле окшоп көрүнгөн. Эмне үчүн ушуларга тарбия саат өтө албадыңыз? Макул, сиз буларды тыя турган күч органдарына иштебейсиз, буларды сындай турган критик эмессиз, буларды кой дей турган колдогон кожосу да эмессиз деп коелу. Анда эмне үчүн Ошто Райымбек Матраимовду колдоп бир сонун маданияттуу мыйзам жолунда өткөн митингке келгенде сын айта турган критик, кой дей турган кожо, тыя турган күчкө айланып калдыңыз? Сиз мага мен Райымбектин атын атаган эмес, мүмкүн Атамбаевчилерди, Жээнбековчуларды айтып жаткандырмын дедиңиз. Мага карата жазган пикириңизде бирок Оштого өткөн митинг ошого себеп болот деп айткан сөзүңүз турат ошол жазгандарыңызда. Оштуктар митинг эмне экенин билбей эле өз тирликтерин кылып жашап жатышат. Болгону Райымбек Матраимовдой элдин улу камалганына макул болушпай, өмүрлөрүндө бир жолу митингке чыгып коюшуптур да. Ошто өткөн тынч митингдин борбордо жашаган сизге кандай оорчулугу тийди дейм да. Бишкекте кандай темада митинг өтпөсүн, темага туура келеби, келбейби баары бир сөзсүз түрдө Бакиевдин, Матраимовдун, Жээнбековдун аттары кошуп сүрөттөрүн көтөрүп алышат. Бул эмнеден кабар берет? Мен айтпасам да акылдуу жан өзүңүз жакшы билесиз. Түгүл жылда 8-март майрамын булгашып көчөгө чыккан шуркуяларда Райымбектин сүрөтүн кошо ала чыгышат. Алардын жылаңач жүрөбүз деген каалоосуна, бир жыныстагылар баш кошобуз деген жапайылыгына Райымбек Матраимов тоскоол болуп жатабы? Эрге тийбейм, бала туубайм, аборт кылам, кайната кайненеге чай узатпайм деген сыяктуу шуркуялардын бузулган талаптарына Райымбек Матраимовдун кандай чешеси бар? Абыкеев аксакал, жакшылап көрүп алыңыз. Жугунткорлордун митинги деп төмөндөгү катындардын шермендечилигин айтат. Жугунткор деген сөз бирөөнүн акчасын алып, заказын аткарып, кайсыл багытты көрсөтүп койсо, ошол жака карай үргөн иттерди айтат. Жугунткор деп Хан Сарайда өтө оор кылмыштарды кылган кылмышкерлерди колдогондорду айтат. Ал эми Ош шаарында өткөн митингке 20 миңдей эл катышты. Сиздин оюңуз боюнча ошонун баарына Райымбек акча берди деп ойлойсузбу? Адашасыз. Алар Райымбек Матраимовдун жакшылык иштерин көргөндөр, өздөрү албаса башкаларга кылган кайрымдуулугуна күбө болгондор чыгышты. Райымбек былтыр коронавирус учурунда бир эле Ош эмес, бүткүл өлкөнүн региондоруна бирдей жардам кол сунду. Төө жутканын билбейт дегендей жардамын алып жеп бүтүп, андан кийин деле Райымбек жаман дегендерди тузун ичип туздугуна түкүргөн жугунткорлор деп коебуз. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, ошол Ошто өткөн митингдин катышуучуларынан кечирим сурап койсоңуз жаман болбойт эле. Мурда кандай сыйласак ошол ойдо калмаксыз деп Шабыл Мурза Бөрөкулов өзүнүн социалдык баракчасына жарыялады. Бул шумдугун Кургур депутаттын тилегин угуп койгула. Бул конституция элибизге бактылуу жашоо эмес, убактылуу жашоо алып келет деп мен ишенип турам, дейт. Кара ниет адамдын тилеги да өзүнүн пейилине жараша кара жолтой болот. Конституцияны деле ушул Момбеков окшогон акылдуулар жазып жаткандыр. Элибизде алдын ала жамандык сүйлөгөндөрдү, тескери тилек кылгандарды шуң адам дешип, кээде аларга карай оозуңду шамал учурсун же болбосо ниетиң өзүңө шерик болсун деп коюшчу эле. Эмне демек элек? Элдин жашоосу эмес, өзүңдүн кара башыңды жашоосун бактылуу болсун. Сенин эски кожоюнуң Атамбаев конституцияны уруп ойноп койбой башкарды беле. Дал ошол мыйзамдар бузулуп, карапайым элдин укугу тебеленип учурларда сен аябай байып мурдуңан эшек курт түшүп калган эле.
Эми бүгүн сен конституция жөнүндө сүйлөп калдыңбы? Бүгүн чортаман кыргыз эли үчүн конституция жазылабы же жазылбай калып кетеби, барбы жокпу, эскиби жаңыбы, баары бир. Биз президентибиз Садыр Жапаровго, Баатыр уулубуз Камчыбек Ташиевке, азаматтар Мамытов, Зулушев, Мариповторго ишенебиз. Ал эми сенин сөзүң, тилегиң биз үчүн бир тыйынга арзыбаган Ерунда, деп Шаумурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына бөлүштү. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.